Салам сүйүктүү достор, баарыңыздар менен амандашып, саламдашып 10 гана мүнөттүк подкастты баштадык. Кээде адамдын жашоосу көз ирмемдей өзгөрүлүп кетет, Кээде адамдын жашоосу өзгөрүлүш үчүн түбөлүк да жетпей калат да. Эми албетте бул салыштыруулуу айтылган сөз, бирок ошентсе дагы 10 мүнөттү эч нерсе кылбай жөн гана отуруп өткөрүп койсо болот. Анан 10 мүнөттүн ичинде керектүү сонун маалыматтарды угуп өзүбүздүн жан дүйнөбүздү байытсак болот. Мына бул 10 мүнөт дал ушул жан дүйнөнү байытып, сиздин акыл эсиңиздин өсүшүнө дагы жардам берип, сиздин дүйнө таанымыңызды кеңейтүүгө жардам берет. Андыктан биз менен чогуу болуңуздар. Саатыбыздын башында эле айта кетейин достор. Биздин YouTube каналга эгерде каттала элек болсоңуз катталып коюңуз. Андан тышкары баарыңыздар бизде WhatsApp номер бар, ошол жакка жазып, жакындан таанышып, суроолор болсо берсеңиздер болот. Ал үчүн +1 301 760 60 70 сандары кызматта экенин эскертейм. Дагы бир жолу кайталайын, +1 301 760 60 70 сандары. Биз болсо достор, бүгүнкү 10 мүнөттүк убакыттын ичинде Сара жөнүндө сөз кылалычы. Негизи Сара ким болгон, ким болду, кандай адам эле? Сара жөнүндө машаякчылардын, христиандардын, мусулмандардын арасында баары билет, Мүмкүн Сара деп аялынын атын билбесе да, жолдошу жөнүндө жакшы билет болуш керек. Ыбрайым дегенде, Ыбрайым пайгамбар дейт, Биз бүгүн ушул Сара жөнүндө сөз кылалы. Кыргызда бир сөз бар эмеспи? Вазир жакшы, хан жакшы деп, аял жакшы, эр жакшы деп. Анысы кандай? Албетте, күчтүү эркектин артында күчтүү аял турганы баарыбызга маалым. Күчтүү баланын артында күчтүү эне тарбиялаган. Мына анысы кандай? Бүгүн биз Сара ким болгон ошол жөнүндө сөз кылалы. Алгач эле саатыбыздын башында мен бир аз ыйык жазуудан окугум келип турат. Бул Тоорат китеби, башталыш китебинен окуй кетсем. Теңир Мамрей деген эбен токойдун жанында Ыбрайымга келди. Ал күн ысыкта чатырдын кире беришинде отурган. Теңир өзү айтканындай Сарага назарын салып, ага айткан сөзүн аткарды. Сара төрөбөс болгонуна, жашы өтүп калганына карабай, ишеними аркылуу кош бойлуу болууга Кудайдан күч алган. Анткени убада берген Кудайдын ишенимдүү экенин билген. Ошолордун бири Сара Ыбрайымды кожоюнум деп ага баш ийген. Эгерде силер жакшы иш кылып жатсаңар жана эч бир коркунучтан коркпосоңор, Саранын кыздарысыңар. Хеброн. Машаяк туулгандан болжол менен 2000 жыл мурун. Сара күлүп жатат, бирок көңүлү куунак болгон үчүн эмес, уккан сөздөрүнө ишенбегендиктен күлүп атат. Эмне болуп күлдү? Келиңиз карап көрөлү. 89 жаштагы кемпирде бала төрөйбү? Кандай деп ойлойсуз? 89 жаштагы чоң энеңиз, тайнеңиз барбы? Анын кош бойлуу болуп, анан бала төрөп атканын элестетип көрүңүз. Мен үчүн, мисалы, азыркы апаларды элестетип, бул жок, мүмкүн эмес. Бул эч бир жол менен мүмкүн эмес дейм. Сара дагы өзүнүн абалын билсе керек, ошон үчүн кыткылыктап күлдү да. Эркек балабы? Андай болушу мүмкүн эмес деп күлүп атат. Күйөөсү экөөнүн тең карылыгы жетип калды. Балалуу болчу курактан эбак эле өтүп кетишкен. 20-25 жашта балалуу болуп баштайбыз, биз көбүнчө ушу 20га чейин, 23-24гө чейин биринчи балалуу болуп калабыз го. Бул 89 жаштагы апа же кемпир деп айтайынчы, бир аз оройраак огулса дагы. Перзенттүү болууну көп жылдар бою күтүшкөн, албетте, бирок күтүүсүнүн акыбети кайткан эмес. Алгач алар Кудай өзү бала берет деп бекем ишенишкен. Бирок чейрек кылым өтсө да күткөндөрү орундалбай, Сара төрөгөн жок. Саранын өткөн өмүрү көз ардына тартылды. Алар Казимдердин Ур шаарында, Месопотамиянын түштүгүндө, Эфрат жана Тигр дарыяларынын ортосунда жайгашкан маданий борбордо, бай соода шаарында жашашчу. Ал учурда Ур мурдагыдай атак даңкка ээ болбой калганы менен, али да болсо маанилүү шаар болчу да. Анда атактуу кол өнөрчүлөр жашашчу, алар мисирликтерден кийинки эле орундагы өнөрчүлөр болчу. Анан порт бар, албетте, порттор бар ал учурда. Портко келип токтогон кемелер Индиядан, Иракы чыгыштан эгинге товар алмашып алып келишчү. Шаардын тургундарынын көбү бай болгондуктан чоң үйлөр болчу. Тууган уруктары, достору менен бирге Ыбрайым да, Сара да жакшы жашашчу. Баарыбызга маалым болгондой, Ыбрайым мындай колунда бар адам болчу, достор. Анан алардын жашоосу 1 сааттын ичинде түп тамырынан бери өзгөрүлдү. Кудай өзү Ыбрайымга келди. Бул өтө таасирдүү, укмуштуудай окуя эле. Ошондуктан
Ыбрайым менен анын ата бабалары ыйык туткан кудайлар эмес, тирүү Кудай өзү сүйлөшкөндүгүнөн эч күмөн санаганга болбойт. Кудай ага мекенин, тууган уругун калтырып, өзү көрсөтө турган өлкөгө барууну буйруду. Кудай ага мен сенден улуу эл чыгарам, сага батамды берип, атыңды да аңазалайм. Сен аркылуу башкалар да бата алышат. Сага бата бергенге мен батамды берем, сени каргаганды мен каргайм. Жер жүзүндөгү бүт элдер сенден аркылуу бата алышат, деп убада берди. Караңызчы, Кудай келип адамга ушундай убада берип атат. Ошондо мисалы азыркы жашоо менен элестетсек, колуңда бар, бай адамсың, уруктуганың, сен отурукташкансың, портко келип каалаган буюмуңду, кездемеңди ала аласың. Бул жакта ал жак бүт барысы баягы орус тилинде под рукой деп коет го. Ошондой жерден эми сен бул жактын баарын таштап туруп чык деп атат да. Биз кандай кыла элек? Сиз кандай кылат элеңиз? Кызык. Жазып койсоңуз болот WhatsAppка. +1 301 760 60 70 сандарына жазып койсоңуз. Же болбосо ылдый жака эле комментарийге жазып койсоңуз болот да. Мен мындай кылмакмын деп кубанычта болобуз. Ыбрайым эмне кылды дебейсизби? Ал ошол замат ойлонбой туруп макул болду. Сара дагы күйөөсүнүн чечимине эч кыйылбастан моюн сунду. Ошентип алар жолго чыгышты. Ыңгайлуу шарттарга көнүп калышкан бул шаардыктар көчмөндөргө айланышты. Көпчүлүк аялдар сыяктуу эле Сара үчүн дагы үйүн, туугандарын таштап, белгисиз жакка, белгисиз жашоого кетүү оңой турган жок. Бирок ал Кудайга ишенип, күйөөсүнүн тилин алып кете берди. Бул узакка созулган оор саякат болду. Акыры алар Урдун түндүгүнөн 1000 километр алыстыкта орун алган Харанга, азыркы Туркиянын түштүгү бул, Харанга келип жетишти. Алар ошол жерге токтошту. Жашоо акырындык менен өз нугуна түшө баштады. Чынында Урдагыдай ыңгайлуу болбогону менен оор саякат учурундагыга караганда алда канча жакшы. Эми кантсе да отурукташып калды да. Көчүп конуп эле жүргөн кандай, Түштүк батышка жетиш үчүн кайрадан жолго чыгышканда алардын атасы Терах каза болуп калды. Ыбрайым менен Саранын аталары бир, энеси башка болчу. Ал учурда жакшы жубай табуу абдан кыйын болгондуктан жубайды жакын туугандардын арасынан эле издеп алып алышчу. Кайге. Атасынан ажырап, Харандагы тууган уруктарынан алыс калган алар үчүн жашоо эми ого бетер кооптуу боло баштады. Ыбрайымдын бир тууганынын уулу Лот гана алар менен чогуу жөнөгөн. Алар баарынан ажырашты. Бирок жашы өтүп калганына карабастан алардын балалуу болобузго, ушу мураскор болобузго деп ушундай күтүүсү дагы деле кандай сууп калган жок, канча жашка чыкса дагы. Ыбрайым сыяктуу эле Сара дагы мүнөзү калыптанган, күчтүү инсан болчу да. Ошондой болсо дагы ал баардык учурда күйөөсүнүн айтканына көнүп, анын тилин алууга аракет кылчу. Колунда кыйла көп байлыгы болгон жок, бирок күйөөсүнө өз эрки менен баш ийген. Анын күйөөсүнө карата мындай мамиле Кудай менен болгон мамилеси аркылуу аныкталчу. Кудай үмүттөнүү, Сараны ишенимдүү адам кылып тарбиялады. Ошентип ал жашоодо солк этпеген бекем позицияны ээлеп, башкалар үлгү ала тургандай жубай болду. Бул абдан кыйын, Ыбрайым дагы Сараны абдан урматтачу да. Алар бири-бирине ишенимдүү достор болчу, жакшы кеңешчилер болчу. Жүрөктөрү Кудайга ачык болчу. Өздөрүнүн руханий жашоосун биргелешип айтып бекемдешчү. Баардык ишенгендердин атасы жана анын жубайы өздөрүнүн жубайлык жашоосу аркылуу Машаяктын жана анын келечектеги жыйынынын образын көрсөтүп жаткандарын өздөрү дагы билишкен эмес ал учурда. Анда биз алдыда сөз кылабыз, 89 жашта апа балалуу болобу, төрөйбү деген суроону бекер берген жокмун. Бул тууралуу биз кийинки подкасттан сөз кылабыз, андыктан достор алыстабаңыздар. Биз менен чогуу болуңуз. Алкитап Чекит медиа сайтына угармандарыбызды чакырабыз. Ал жакка дагы катталып, биздин сонун сабактарды, курстарды окуганды унутпаңыз. Андан тышкары ылдый жакка комментарий жазып койсоңуз болот. 89 жашта негизи эле эң кеч төрөдү деген аял сиздин жашооңузда көргөн канча жашта эле? Ылдый жакка жазып коюңуз, күтөбүз. Баарыңыздар менен амандашканча сак саламатта туруңуздар. Көңүлдүү күн. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.